Бүгүндөн баштап үгүт иштерине расмий старт берилип, саясий партиялардын аты жазылган жарнамалык баннерлер Ош шаарынын көчөлөрүнө илине баштады. Азырынча көчөлөрдө 3-4 гана партиянын жарнамаларын көрүүгө болот. Алардын көпчүлүгү түнкү саат 12ден баштап иле баштаган. Канткен күндө да бул жарышта мыйзам сакталышы керек дейт аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. Үгүт жүргүзүүдө өзүнүн мыйзамга ылайык эрежелери бар. Эгер мыйзамды сактабаган партиялар болсо, биз аларды аймактык шайлоо комиссиянын өзүнүн жумуш тобу бар. Үгүт жүргүзүүдөгү кетирилген иш-чаралардын текшерүү боюнча. Ошол жумуш топ карап, аймактык шайлоо комиссиянын отурундарын алып чыгат. Биринчи эскертүүлөрдү беребиз. Эгер ага деле болбой, баягы мыйзам бузуулар каттала берсе, партияларды каттоодон чыгарабыз. Ош шаардык кеңешине 45 мандатка 9 партиядан 1000ге чукул талапкер атсалышууда. Мыйзамга ылайык талапкерлер жок дегенде орто билимдүү жана калаанын тургуну болушу керек. Аймактык шайлоо комиссиясы катталган ар бир талапкерди текшерип чыгып, айрымдарын тизмеден чыгарган. Талапкер катары берген талапкерлердин арасынан айрым партиялардан тизмеден чыгардык. Алар баягы мыйзамга ылайык дал келбөөчүлүктөр болуп калды. Алардын айрым документтери толук бербегендиги, Ош шаарында туруктуу жашабагандыгы, ошого окшогон кемчиликтердин негизинде тизмеден чыгардык. Ош шаардык кеңешке катышып жаткан ар бир партиянын үгүт иштерине коротуучу каражат 15 миллион сомдон ашпашы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Бегматов келип пресс-конференция кылып, журналисттер менен форум өткөрдү, өзүңөргө маалым. Ошол форумда деле мыйзам иштейби, иштебейби деген бир суроо болду. Мына официалдуу айта турган болсок, багыл добушун сатканга дагы, добушу сатып алууга аракет кылгандар, шайлоону бурмалоо, анан түздөн-түз административ ресурсту колдонгондор жоопко тартылат деп мыйзамда так жазылып. Белгилей кетсек, шайлоо күнү белгиленгенден тарта калаага башка аймактардан катталган жарандардын саны өскөнү айтылган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы аларды шайлоого катыша албайт деп белгилешти. Болжолдуу маалыматтарга ылайык азыркы күндө Ош шаарынын аймагында 140 миңге жакын шайлоочу бар. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.